Мынакей заказым кеттиби же кеткен жокпу деп кантип текшеребиз, мен азыр случайно эле ушул Маралдын заказын текшергени келсем, бул жерде мына корзинасында жайнаган товарлар жатат. Демек, заказы кетпей калыптыр. Эгерде заказы кеткен болсо, бул жер пустой болот. Заказы кетпей турат экен, ошон үчүн бул жерде мына товарлары жайнап турат. Эми мен товарларын до конца кетирип коеюн десем, азыр мынакей продолжить. Могу жерде баспай калган, ал заказать дегенди баспай калган. Мына заказатьты басканда кээде заказ кетпей калат. Караңыздар, бул жерде офис блокко түшүп калды. Бул офис товары аябай көп жазылып кетти, лимити бүтүп калды дегенди түшүндүрүп атат. Ошон үчүн мына дагы эле турат. Внимательно кетиребиз заказ кетирип жатканда. Заказ кетиргенде бул жер пустой болуп калышы керек. Тигил уже мои заказыга өттү, складка кетти дегенди түшүндүрөт. Эми биз бул жерден так, бул заказды биз срочный заказ болчу, бул болгондо дагы азыр биз муну бул жака кетиребиз. Так, корзинада биринчи эле страницадагы продукциялар кошулат, ал эми экинчи страницадагылар кошулбай калат да, ошондуктан биз экинчи страницадагы продукцияларды бул жака артикулдарын жазып калалык. Так, 64-15. Так, на всякий случай 27-02, 29-08, 29-07, 25-47. Так, зубная паста 29-25. Так, 55-68. И ошондой эле маска 00-42 и 64-18. Так, болбой жатат. Эми биз эмне кылабыз? Биз деген офисти менять этебиз, срочно офисти менять этебиз. Офисти алмаштырганда мындай кылабыз, добавить дейбиз, самовывоз, продолжить, выбрать из списка. Так, причинасын таап чыгабыз да, то есть ушул жерден биз сөзсүз түрдө ушул проблемаларды решать эткенди үйрөнүшүбүз керек. Жаңы консультанттын аркасынан тынбай текшеришибиз керек. Так, себептенди туура эмес болуп калса, ал да разочарование болуп калбашы керек. Так, алмаштырып койдук биз. Продолжить басамын. Так, товарларыбыз эч кандай эч нерсе өзгөрбөптүр, туптуура эле кетиптир. Мына эми продолжить басабыз. Бизге мына 60 күнү келиш керек, 60 күнү жетишет экенбиз. Ура! Вот, теперь готов к сборке. Ушинтип текшеребиз, көрдүңүздөрбү? Мына аз жерден ушул заказ кетпей кала жаздады. Заказым точно кеттиби же кеткен жокпу дегенди текшериш үчүн мына личный кабинетиңиздерге киресиздер, мына жерде профиль дегенге киресиздер, дагы мои заказы дегенди карайсыздар. Кээ бирөөнү заказ кетирип бериш дейт, кетиргенден кирип алып, эме корзинам пустой го дейт. Корзина пустой болуп калыш керек. Себеп дегенде ал уже тияка кетиш керек да. Мына мои заказыга киребиз. Киргенде эгерде ушул жерде готов к сборке деп турса, значит заказыңыз кетти. Эми ушул кеткен заказда эмне продукция салдым, тиги порошок салдымбы, салбай калдымбы десеңиздер, мына подробнее дегенди басып туруп, ушул жактан карайсыздар, мынтип пролистать этип карайсыздар. Вот ушундай.